Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлжамал, фамилиям Сатымбаева. Мен бул Арфлейм компанияга келип иштегениме 2 айдын жүзү болду. Бирок мен мурдагы компанияларда иштеп жүргөнмүн, бат ичип жүргөнмүн. Бул биринчи эле ичип аткан бат эмес, мурунтан ичип жүргөнмүн. Бирок башка компанияларга караганда, башка компаниялардын батын ичкенде мага эч кандай пайда болду, бирок мен именно ушу ден соолугум үчүн пайда алган жок элем. Бул Арфлеймдин батын ичкенде менде көп результат болду. Биринчи результатым экинчи күндөн баштап эле тилим даам сезбейт эле, ысык суукту гана, ширин таттууну гана билет элем. Экинчи күндөн баштап даам сезе баштадым. Тилим учунан негедир бир аруу чаккандай болуп, сезим пайда болду да, тилимде кыскасы сезик органдарым ойгоно баштады десем болот да. Андан кийинки болгон результат менде глюкоза жейт элем, топурак, мел, обычный элдер жеп жүргөн эле топурак, мел, бала кезимден жейт элем. Буну жебесем тура албайт элем. Азыр буну ичкенде мен уже 20 күн болуп калды, мен оозума дагы албай калдым. Глюкозаны, топуракты, мелди издеп жүрүп жейт элем. Азыр жок, жакшы 20 күн болду, Кудайга шүгүр жей элем. Дагы болгон результат менде мына көзүмдө пленка эт өскөн, кыргызча эт өстү деп коет, ошо эт өскөн, жылыш бар. Эми көп пайда болбосо дагы кыскасы жылыш болду. Одан кийинки результатым мына аягымда жырайып болгон. Аягымда жырайып болгон, мына буга уже канча жыл болду? 20 жыл болуп калды мынакей. Аягымда жырайып, көрсөңүздөр болот мынакей. Мына чашка менен бирдей болчу, азыр мына сол жак тарабы кичине кайтып калды, кичине результат бар да. Эми сразу эле кайтып кетпейт, постепенно кайтат. Бул биринчи эле жаңы эле алып ичип атасыз азыр, э? Бул мен жаңы эле алып ичип аткам, ооба бул биринчи алып ичкендеги эле менде болгон результаты. Биринчи алып ичтим. Бүгүн эртең акыркысы 21-күнкүсүн ичемин, Кудай кааласа. Менде результаттар жакшы. Өтүм жок. Майлуу тамакты сиңиришим кыйын. Мына коктейлди кошуп ичкенде бул жакшы сиңирет. Эртең менен завтракты ичем, кааласам обедти ичем, кааласам ужинди ичип алам. Бунун дагы бир жакшы жери, мен Гербалайф компаниясынан арыктагам, 100 килограмм болгом мен бурда. 4 айда 28 килограмм арыктадым. Бирок пайдасы болгон эмес, жок эмес, пайдасы болду. Гербалайфтын 28 килограмм арыктап болгону мен өзүм салмагым нормасына түшүрдүм, бирок мен ден соолугума пайда алган жок. Арфлеймде менде ден соолукка болгон пайдасы өтө чоң, жакшы, результаттарым жакшы. И ошону постоянно ичип туруш керек экен да, уштуп кайра Гербалайфта, постоянно Гербалайфта, мисалы үчүн нормага жетсең, жетпесең, постоянно ичип, постоянно ичип отурушуң керек, батын калтырбай ичип отурушуң керек. Болбосо вески нормага жетпесең, дагы семирип кетесиң да. Бул Арфлеймдин жакшы касиети, мисалы үчүн ичкенде, мисалы үчүн суу ичип отурбасаң да, бул өзүнчө баланс берет экен да, салмагыңды бир калыпта сактайт экен. Мисалы үчүн Гербалайфта кандай 5 бал тамагы отуруп, убак саатына карап жеп отурушуң керек. Буда аралаштырып жей бересиң, бирок нормализовать этип, нормалдаштырып, балансты кармап турат экен салмакты. Ошол жактан результат болду мага. Себеби мен уже 2 жылдан бери Гербалайфты ичип жүрүп, уже салыштыра турган деңгээлге жетип калдым да. Бир компания менен экинчи компанияны салыштырганда, кыскасын айтканда, алдыкандай мындай жардамы чоң да, результаты жакшы. Сиздин биринчи келгениңизге караганда азыркы күндө кожаларыңызда дагы өзгөрүш бар деп, мындай караганда жаш көрүнүп кетип баратасыз. Өзгөрүш бар. Кандай результат? Кожаларыңызга дагы таасир тийдиби? Таасири тийди. Эми ойлоңуздар, 100 килограмм адамдын салмагы 4 айда 28 килограмм арыктаганда кандай болот дейсиз? Менде тартылды, Кудайга шүгүр. Кожам бүгүн айтып атышат, көргөндө кожаңыз тартылып калыптыр. Мурдага караганда көзүңүздүн эти тартылып калыптыр, эже эмне ичип атасыз, кандай колдонуп атасыз, эмне ичип атасыз деп сурап атат менден. Мен айттым, ушундай Арфлейм компаниянын ушундай баттарын ичип атам, ушундай жардам берип атат мага. Көзүңүз
характериңизге эле эмес, зренияңызга да таасир бердиби? Конечно, албетте, сөзсүз түрдө. Себеби мен минус эмес, плюс 1 очки кийим, очким да бар. Очким да бар постоянно. Азыр мага 3 күн болду. Кудай кааласа, мен очкиси жок. Мисалы үчүн телефондон сообщение жазганда мен очки, китеп окуганда очки менен окуйм делем постоянно. Азыр эми 3 күн болду. Без очки китеп окуп атам, кудай кааласа, Кудайга шүгүр. И сообщенияларды жазып атам, Кудайга шүгүр. Жана айттыңыз, очкимди тагынсам кайра башым айланат. Очкини таксам кайда башым айланып атат да. Билбейм эмнегедир. Или мага булардын таасири болду негизи. Сөзүн чын-чынына келгенде, ачыгына келгенде мага бул канча жардам берди, канча результат берип атат. Кудай кааласа, өзүм кызым бар, жүрөгү ооруйт. Ол дагы баштады, Кудай кааласа, аны дагы көрөбүз, Кудай буйруп насип кылса. Мага бүгүн эже 10 күнгө срок берди. 10 күндө ичип көрөсүң, ушул мына батты ичип көрөсүң деди мага. Мен сага 10 күндө результатын дагы айтам деди. Себеби сенде результат бар экен. Мен биринчи көргөндө сен башкача элең, кожаларың да өзгөрдү дейт. Мына буручтарың да тартылды дейт. Эми мен сени кадагалайм 10 күндүн ичинде, эртеңден башталат. 10 күндө мени кадагалайт, результатын көрөбүз, Кудай кааласа дагы. Кудай буйруп Ички органыңыздан, ашказаныңыздан башка дагы органдарга таасир тийдиби? Витаминдүү таасири тийди. Себеби мен дагы бир айтып кете турган нерсем балыктын майы. Мен балык майын ичкенде, башка компаниялардын ичкенде капсула менен ичем. Капсула менен ичип жүрүп үйрөнгөм. Ашказаным акыркы көтөрө албай калган. Эми сөздүн ачыгын айтыш керек. Ашказаным көтөрө албай калган. Мен буну жидкийин бир чайный ложка менен ичкенде гана мен ашказаныма себеби пайдасы болгону ошол да. Биринчи ичкенде эле мен ашказаныма барып, ашказанымды жылытты да, негедир. Ысытты ашказанымды. Детскийдин өзү балык майы, жидкий балык майы мага ошондой сразу эффект берди мага. Биринчи ичкенде эффекти бар. Кыскасы менин ден соолугума пайдасы зор. Продукциялардын, Кудай кааласа ичем. Экинчисин баштайм, Кудай кааласа эртеңден баштап. Ичиңиздер сиздер да. Биринчисинде эле ушундай сонун результат берди. Биринчисинде эле ушундай результат берди. Бул компанияга мен биринчиден курбум, рахматымды айтам, ыраазычылыгымды билдирем. Айбашева Гүлнарага. Себеби мен биринчи подписка болгондо жазылдым, бирок мен эми бардым, мен просто барганда мен сөзүн ачыгы керек, көңүлү калбасын, мен башка компанияда да иштеп атам. Буну да көрөйүнчү, буну да может менин ден соолугума пайда берип калар деген ойдо жазылгам, сөзүн ачыгы. Ичип көрөйүн дедим. Буну алганда деле мен ишенген жокмун, сөзүн ачыгы да. Просто эми көңүлүм, досум мага предлагать этти, Айбашева Гүлнар. Мен айттым, досум көңүлү калбасынчы, мен ичип көрөйүн. Башкага да мен канча акча кетирип ичип атам, может пайдасы болор деп ичтим. Кудайга шүгүр. Ишеничим актады. Кыскасы, рахматымды айтам Гүлнарага, Айбашевага. Чоң ыраазычылыгымды билдирем. Башында Гүлнар айып аткан, беркин ичип бүтүп анан ичем деп аткансыз, чын эле? Ошондо аткансыз го. Мен айткам, сөзүн ачыгын эле айткам бугачы, мен жашырган жокмун. Ичип көрөм, досум, сенин көңүлүң үчүн. Эгер менин ден соолугумда эффект болсо, результат болсо, мен ичем деп айткам, убада бергем. Бирок актады, рахмат Айбашева Гүлнарага. Мага ушунчалык поддержка берип, досум ич деп. Результаттар жакшы. Эми сунуштап кетиңиз башка адамдарга. Башка адамдарга да сунуштайм. Ичиңиздер, бунун действительно жардамы өтө чоң экен, пайдасы бар экен, результат болот экен. Ишениңиздер. Себеби мен ичип, ишенип, мына менде результат. Менде канчалаган результаттар болуп атат. Менде результат көп, бирок мен айткым келет, бирок мен мынаны экинчисин мен кайталап повторный ичейин, мен ушу полный комплексный ичейин. Анан Кудай кааласа дагы мен сиздерге жакшы, будан да жакшы результат айтам деп ойлойм. Болот результат, Кудай кааласа. Ушуну эле көпчүлүк адамдарга айтып, Көпчүлүк адамдарга кандай десем, предлагать этип кетем, алыңыздар, ичиңиздер. Больницадагы таблетканын ордуна ичип колдонуңуздар, ичиңиздер. рахмат.